Саламатсыздарбы достор? Бүгүн сиздер менен массив деген эмне жана аны Java программалоо тилинде кандай колдонобуз? Сиздер менен ушуну үйрөнөбүз. Массив бул бир типтеги элементтерди сактаган маалымат структурасы, ал номерленген уячалардын жыйындысы катары көрсөтүлүшү мүмкүн. Алардын ар бири кандайдыр бир маалыматтарды камтышы мүмкүн. Мисалы үчүн бир элемент бир ячейкада жайгашкан сыяктуу ар биринде бир маалымат камтылат. Белгилүү бир ячейкага кирүү анын номери аркылуу ишке ашырылат жана массивдин элемент саны индекс деп аталат. Анда эмесе сиздер менен массивди кандай жарыялайбыз? Ошону карап көрөлү. Массивдин эң биринчи эле биз тибини жарыялайбыз. Мисалы үчүн тиби, мисалы int тибиндеги бул бүтүн сандардын көптүгүн алат. Мисалы үчүн бул жерде массивдин синтаксиси катары бул чарчы кашаны чарчы каша бул массив дегенди түшүндүрөт. Андан кийин биз буга чейин өзгөрмө жарыялаган сыяктуу эле ошол массивдин атын беребиз. Мисалы үчүн бул жерге array деп жазалы. Анда эмесе array барабар new int. Бул деген new деген бизде ушул жердеги биз жарыялай турган массивтерге атайын память бөлүп берет. Мисалы үчүн бул жерге канча память бөлүп беришини ушул чарчы кашанын ичине жазабыз. Мисалы үчүн бул жерге 10 деп жазган болсок, бизге ушунча память бөлүп берет. Ал эми жарыялаган массивге биз элементтерди кандай ыйгаруу керектигин карап көрөлү. Мисалы үчүн ар бир элементке кантип маани беребиз? Мындайча айтканда, массивди кандай толтурабыз? Ар бир массив бизде 0дон башталат. Ошол үчүн 0-чу элементи бул канчага барабар? Өзүбүз каалаган санды берсек болот бул жерге маанини киргизиш үчүн. Мисалы үчүн 56 деген санды киргизсек болот. Ошондой эле бизде бул жерде 10го чейинки баардык массивибизди 10го чейин кең эле толтура алабыз. Мисалы бул жерге ар бирин жазып кетели. Бул жерде мисалы биринчи элементибиз, экинчи элемент, үчүнчү элемент, 4, бул 5-чи элементибиз жана бул 6-чы элементибиз. Жана ушинтип толтуруп кете беребиз 10го чейин. 10-чу санды албайт, себеби бул 0дон башталганына байланыштуу 10 элементти 9га чейин камтыйт. Мисалы бул жерде 56дан башка сан 42 десек болот. Биз бул жерге кайра эле мисалы минустан берип көрөлү. Кайра эле -56 же болбосо -8 дейли. Бул жерде 1 -2 -3 22 ошондой эле 7-чи элемент, 8-чи элемент жана 9-чу элемент. Мисалы бул -56 өзү калсын. Муну -6 дейли. Андан кийин бул жөн гана 6 болсун. Консольго чыгарып көрөлү. Мисалы бул жерге array экинчи элементти чыгарып көрөлү. Анда эмесе run. Мына бизге консольго -8 деген массивдин мааниси келип чыкты. Бул биз экинчи элементти алдык. Ошондой эле бизде arrayдын узундугу деген түшүнүк бар. Биз каалагандай arrayдын узундугун ала алабыз. Мисалы үчүн бул жерде канча память бөлүп берген болсо, ошончо памяттын узундугун көргөзөт. 10 болуп турат. Анда эмесе бизге 10 деген санды чыгарып бериш керек. Мына ошондой эле сиздер менен биз буга чейинки өткөн сабактарыбызда цикл деген эмне дегенди өткөнбүз. Жана ошол эле циклды биз массивтерде колдонсок болот. Мисалы үчүн бул жерде for циклын алалы. Эске сала кете турган болсок, эң биринчи циклдын ичинде анын биз жарыялай турган өзгөрмөнүн тиби жана ал кайсы сандан баштап эсептеп кетиш керек. Мисалы биздин учурда 0дон баштасын. Жана
Бул кичинекей бизде арайдын буга чейин биз узундугун алганбыз. Ошол эле узундугун алалы. Жана ошондой эле ал 1ге көбөйүп кетсин. Жана ушуну биз консольго чыгарып көрөлү. Эсаут. Биз буга чейин циклды кандай колдонгонду үйрөнгөнбүз. Дал ошол сыяктуу эле биз аррайдын массивдин ичине бул жердеги өзгөрмөбүздү коюп жазсак, бизге баардык массив буга чейинки массивдин маанилерин чыгарып берет. Мисалы, ушуну консольго чыгарып көрөлү. Мына баардык элементтерди чыгарып берди биздин массивдин ичиндеги. Бизде бул 6, 56, 22 дегендер бул массивдин элементтин ар бир элементтин маанилери. Мисалы, бир элементке бир маани ыйгарылып атат бул жерде карай кетсеңиздер. Андан кийин ошондой эле бул жерде бизде I деп туруп атайын өзгөрмө жарыялап, ал жерден бизде цикл жүргүздүк. Мисалы, бул жерде циклыбызда могу 1, 2, 3, 4, 5 деген бул бизде атайын массивдин индекси деп аталат. Буга чейин айтып кеткенибиздей эле эң биринчи I барабар 0 болгондо 0-чу элементти бул жердеги бизде 56 деген санды чыгарып берди. Андан кийин кайра биздин цикл айланып келет. Андан кийин I барабар 1 болот. 1 болгон учурда бизде бул жерде 42 дегенди алып атат. Жана ошондой эле биз массивдерге маани ыйгарганда мында ар бир элементке маани берип чыктык. Ошондой эле биз бул жактан дагы өзүбүз каалагандай маани ыйгарсак болот. Мисалы үчүн бул жердеги баардык данныйларды өчүрүп туралы буга чейинки берген элементтерибизди. Бул жерде мисалы 10 деп алдык. Биз ошондой эле биз массивге бир гана анын маанилерин ар бир элементке ыйгарып отурбай, аны массивди жарыялаган жерибизден гана берип койсок деле болот. Мисалы, бул жерде анын өлчөмүнө көргөзбөй туруп, бирок биз бул жактан маани жарыялаганда аны автоматтык түрдө өз өлчөмүн берет. Мисалы үчүн бул жерде анын маанилерин ыйгарган болсок, мисалы 2, 3, 9, -8, 6, бул жерде точка болуп калыптыр. Мына, мисалы, ушуну биздин циклыбыз аркылуу чыгарып көрөлү. Мынакей баардык массивдерибиз, буга чейинки жарыялаган массивдерибиз чыкты жана ошондой эле бул жерге массивдин узундугун чыгарып көрөлү. Кайра программабызды иштетип көргөн болсок, мына мисалы 5 деген бизде бул жердеги массивди автоматтык түрдө алды.